Тамсил. Эсенгул Ибраев. Учқанды унутқан қарға. Мансап тейіп қарғаға, башқарма болды бір чоң чарваға. Қарғаның сыры барыбызға малим, кимге бермегіле тарбия талим. Ова десең, ішті өздөштіріп кет албаса, же өз алдынча маселе чеч албаса. Туғандар, бұл биздин шорубуз. Жетекчиден болбодуго жолубуз, деп кейишти көпчүлүк. Бирок Какеңди мактоочулар да, жактоочулар да табылды. Кожодой колдоого алынды. Тил деген чиркин кыйында, кулаалы сөз алды бир жыйында. Эгер айтсам чынымды, о бул Какем карга меселе булбул. 6 ай жүрсө арыбас, ташка салсаң талыбас. Кадимки кара дулдул. Мына мен Какемди ушундай көрөм, деп мактады кулаалы кой ферма болгон убагы. Муну уккан сагызган сөз баштады алыстан. Туура эмес! Кулаалынын айткан сөзү. Бул Какем булбул да, дулдул да эмес. Бүркүттүн нак өзү. Көкөрү темирден, тебишкени жеңилген. Эй, бир жолку тебиште буудайыкта чегинген. Буудайыкты теберде канаттары жайылып, тип-тигинен сайылып. Араң алып калбадык беле мого олтурганы барыбыз тең жабылып. Деп оозунан тамызып балды, Сакен каргага помощник болуп алды. Кеп кезеги Чакчыгайга жетти, ал минтип баштады кепти. Туугандар, эгер биздин бактыбызга болсо экен десеңер, саламатта, алды мындай кыран 1000 жылда бир жаралат. Көз тийбеселе болду, деп Чакчыгай орун басарлыкка конду. Ошентип өзүн өзү билип, баягы Какең тим турабы, жөжөлөрдү таруудай терген убагы, жору көрсө жабышкан жоболоңду сагызган максатына жетти. Эйман чыркап араң чокуйт май менен этти. Тепсеп жүрүп эгинди Чакчыгай, чандая семирди. Ошентип бир күнү учам деп каргаң алыс учуп кетти жардан. Анткени ал учканды да унутуп калган. Арбаңыздар, урматтуу Үй бүлөлүк Окей радиосунун сүйүктүү угармандары, сиздерди кирип келген жаз майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жана ошондой эле бүгүнкү 8 март Асылзада айымдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, жалпы айымдарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, жергебизде токчулук, молчулук болсун, заманыбыз тынч болсун. Сиздерди терең урматтап, Канат Байке жана мен Макс Мырза.